Биз бир аял чалган ойлонбой калдык эркек кишилер. Эркектерге болгон маселе да. Тар чөйрөдө ойлонгон адамдар кең чөйрөдө ойлонгон адамдарды түшүнбөйт, акыл албайт. Максат чоң, элдин тынчтыгы бир алдыга жылыш керек болгон үчүн ошол аял ойлонтат. Кимдин максаты жеш эле болгон болсо, ал адамдын кадыры ошо жегенден кийинки чыккан нерсе эмне болот? Кудду ошондой эле болот деңгээлчи. Аллах Таала Джафия сүрөсүндө мынтип айтат: "Афараайта ман иттахаза хаваху илаха". Мыналарды карабайсыңбы? Нәпси каалоолорун өздөрүнө кудай кылып алган. Нәпсиси нени кааласа ошону башкарат. Ошол үчүн өлөт. Ал сезимдер. Эң негизгиси. Ошонун ичинде баягы кебирке сериалды көрсө жиниңиздер келип кетеби? Ачууңуз келип кетет го мындай. Болгон нерсени проблема кылтат да депчи. Ошону кудай кылып алгандар бар атайынчы. Бирөөнүн шектенгенин, бирөөнүн кемчилдигин, өзүнүн бир кадырлабай калганын Алла Таала Кур'анда айтат, Джафия сүрөсүндө. Алла разы болсун. Эгерде өтө майдалана өргөн болмосок, биз не деп коет? Шоктонгон балдадан капа боло беришибиз керек да. Ушулар Кур'анды укса бой депчи. А бирок Аллах Таала аларга милдеттендирбегенден кийин биз биякта туруп турушубуз керек да. Биз жогорурак жакты карабыз. Мисалы сахабалардын чечкен маселеси жогорурак болгон. Ал эми ылдыйкылардыкын ылдыйраак маселе болуп атат да. Эгерде напсы каалоолорду кудай кылып алган деңгээлге чейин барган болсо, Аллах Таала адамаллах аля илм. Аллах Таала аларды билген абалда. Баягы адам сезимине өзүнүн каалоосун алдан аткан адам ушул туура эмес деп жүрүп бирок адашат. Кандай адашат? Аяттын анысы: "Ва хатама аля сам'ихи ва qalbi". Аллах Таалалардын жүрөктөрүн жана алардын уга турган жагын, угуусундагы бекитип коет. "Ва жa'ala аля басарихи", жана алардын жүрөгүнө, көздөрүнө кишава, тосмо кылып коет. Көрүп турат, бирок акыйкатты билбей турган кылып коет. Мындай, неге мына түшүнбөйт атты эле кыжаат болорсуң. Түшүнбөйт, анткени Алла Таала ушуну тосмогон. "Фама яхди мин бa'диллахи афала тадаккарун". Эми Аллахты коюп, адам өзүнүн майда нерселерин, желанияларын кудай кылып алган адам кантип туура жолдо табат? Ойлонуп көрбөй депчи. Мисалы, тар чөйрөдө ойлонгон адамдар кең чөйрөдө ойлонгон адамдарды түшүнбөйт, акыл албайт. Кичине чөйрөдө жүргөн адамдарды чоң чөйрөдөгүлөр түшүнбөйт дагы, короче деп коет. Бая бар го. Кербен жүрөрөт, ит үрөрөт. Коконго биздин чоң атабыз көп барып турган. Алымбек татка, билесиздер, китептерин окуган. Бул ошол убакта Кокон хандыгындагы элдерди бириктирип турган, сайыз кылып турганда бир мүчөсү. Ушунда Алымбек татка ошондор көп болгон. Ар жактан келип чогулган ордого, анан маселелерди ортодо чечип алып кайра тараган. Ар ким өз элинде бир ойду айтып жүрүшкөн. Эми ушул жерди караңыздар. Коконго жеңил машинада канча саатта жетти абыз? Тынбай десек 4 саатта жетебиз. Шашпай кирсеңиз 6 саатта жетесиз. Чек арага өтүп нары берчи. Эми ат менен барса канча болот? Ат менен барганда Алайдан Коконго барат. Чогулукка катышат. Эми чарчап калат да. Бир күн жатат, кайра келет. Дагы 1-2 жум өтпөй кайра келет. Алымбек татканын аялы Курманжановго энен айткан сөз. Сиздин жакаңыз карарып атат. Неге дегенде чогулушка катышат да, элестетиң. Кондиционер бар, закрытый неме барбайт да. Ат менен баратат, кыялап баратат. Жеткенден кийин чарчап жүдөп чогулушта отурбастан бектердин алдындачы. Ошол жактан үйлөнүп алың деди. Жакаңыз карарбай жүрсүн. Не кылат? Үйүнө барса не болот? Кокондо бир үй болсо, бир күн дем алат, эртерээк барып, жакшына үйүнө чыкканда алып кычырап барат, катышат, оюн бир жерге топтойт. Анан маселелер оңой чечилген да. Эми муну ылдыйкы катмардагы биздеги аялдар түшүнбөйт анчы. Кантип эле депчи. Жок, бул жерде максат чоң, элдин тынчтыгы бир алдыга жылыш керек болгон үчүн ошол аял ойлонтат. Сиз мына холодный голова менен барып, чаң болуп жүдөбөстөн барып 1-2 күн эрте ошол токолдун үйүндө жаша дагы, анан шашпай чыкырап кир, маселени чеч, анан кел бияка депчи.
Айырманы көрүп атасыздарбы? Ким кең адамдар үчүн кең нерселер чечкендиктен майда нерселер маселе болуп калат. Бейиш, Фирдаус деген нерсени кең ойлонбогондуктан, күйөөсү үйлөнүп алган болсо, ойношогон айтпайм, үйлөнүп алган болсо динден кайт жолугун ыргытып берип, бузук иштер кылгандар бар да. Тар ойлонгон кечи. Эркектерди карайлы биракчы, эркектерди. Ошол битта сөккүнү уга албай, же бир кемсинтүүнү көтөрө албастан мешитке дагы келбей тынымсыз талада, Америка болсо Америка, Корея болсо Корея талаалап иштеп, кичине бир дадыл болуп келиш керек болду. Бир сөз үчүнчү, мотивация бир сөз. Ал деген сөз тар. Андан дагы чоңураак бейиш бар го. Мисалы сахабаларды карасаңыздар, сахабалар Меккеден Мадинага көчтү. Жолдон тосушту дагы, эгер Маккадан кетсеңер, байлыгыңарды алып калабыз. Мал мүлкүңөр калат. Үйүңөр бизге өтүп кетет деди. Элестетиң, эликке чыккан адам кетип атат. Канча жыл анын үй курган, дүкөндөрү бар эле, баарын таштап кетет. Буну түшүнө албайбыз азыр, элестетиң, дин ишинде курбандык кылышты. Мисалы Имам Бухари. Бул киши Курандан кийинки китеп хадисти сахих деп жыйынтыктаган. Бирөө жарым Сах Бухариде келген хадиске каршы сүйлөсө, ошо сүйлөгөн адамдын ката болуп атат. Неге дегенде жетиштүү изилденип койгон да. Туура экендигин ондон берки канча мухаддис алымдар болсо туура деп келет да. Бирок бул киши бизнесмен алым болгон. Өзү бизнести да сооданы да кылган, ошол эле малды илим да калган. Бир күн кемеде келатканда ага атайын патсаба кылышкан. Бирөө чыгып хайбай көтөргөн. Менин 4000 динар акчам жок dedi. 4000 динар акчам жок dedi. 4000 динар ошол вакытта $16,000 акча. Жоготтум деп, акыры ошол жердеги башкармалык бардыгын тизип алып, не кылат? Бүт кийимдерин, сумкаларын одарып чыгыш керек. Тасташ керек да. Кемеде урдалды, элестетиң, кеменин ичинде андан башка эч ким жок да. Имам Бухаринин именно ошондо 4000 динар акчасы бар эле, $16,000. Ал өзүнүн расул мал эле да. Бирок мына менин акчам бул, не десең да ошо деп койсаң болот эле. Бирок сөз кете берет эле да. Лиши сөз болсун, ошо 4000 ырытып, суу кыртып. Пусть ошо 4000 сиз эле жүрө берейинчи деп. Текшергенде ошо 4000 ам чыкпасын депчи. Буну түшүнө албайбызбы? О жинди эле далилдеп койсо болбойт. Бул не бирөө келип алып кетти да. Мына менин акчам керек болсо сура мынадан. Мен мындай бизнесмен десем болот эле. Жок. Андан дагы чоңураак, сахих жыйнагында кыпындай болсо дагы бир кырга албасын деди дагы $16,000 курмандыкка чалып берди. Кетсинчи ошол. Лучше сөз жабышпасын. Адамдын өзүнөн болуп эсептелинет. Эгерде кең каралган болсо, кең. Бул адамдын башта ошондой эми ташып түшөт. Бирок кеңирээк ташып түшөт да. Ахиреттин маселелери түшөт. Бейишке алып бара турган сыноолор түшөт да. Эгер тарраак келсең, бул адамга тарраак эле көйгөй түшөт да. Кичине мындай көңүлүн капа алгандарга кайра рот кайтарыш, бирөөлөрдүн жанында сый кетпей сыйын көтөрүш, ушундай майда чөйдөн орлошуп кетет да. Жетпеген майда тирлик башка. Кеңирээк нерсе менен аракеттенсең, түгөнүп калбайт. Бирок кеңирээк бага барга, асылсаң бийик таргасын депчи. Баары өлөсүң да. Бирок кандай кыласың? Бийигирээк асылсаң, баары асылган болосуң да. Бирок не? Ошонун авторитети бар да. Жеңилсең бир футбол командада, күчтүү командада жеңилсең, не? Жеңилиш зор да. Мисалы, бая сөздүн башында Курманжандатка энебизди эме кылдык го, мисал кылдык го. Неге аял кишилерди айтабыз? Биз бир аял чалган ойлонбой калдык эркек кишилер. Эркектерге болгон маселе да. Аялдарга айтпай эле көрөлү. Түшүп кеттик баскачы. Мисалы, Камчыбек датка ошол доордо эң акыры калган орустар баарын өзүнө каратыпчы. Курманжан атканын доору. Камчыбек датка орус аскерлерин союп койду. Онун себептерин билесиз. Атайын ошону подставага эле, повод кылып, бүтүндөй кырып салам деп бүт армияны алып келди.
камчек татканды алып келип кармады, дары касыш керек. Эки тарап турат. Бизде билесиздер, а? Согушан десе түрөрөт согушан депчи. Ошенткенде эмне деди? Ошончо эл кырылып кеткенден көрө ошол Ленин айткан сөзү аял кишине өлүмгө тик карады. Айтат, "Не повод?" дедиле. "Мынау балаң мынча адамды аскерди өлтүрүп туруп, муну өлтүрөбүз десе, пусть өлтүр" деди. Бул эненин ошончо элди сактап калыш үчүн баласын курмандыкка чалып өрүш үчүн кандай адам болуш керек? Түшүнбөйбүз муну. Түшүнүш үчүн кең алыш керек. Ошончо элдин сакталышы үчүн өзү бапестеп чоңойткон баланы деле асы берди депчи. Пусть ас дагы болду, кандың бошого деди да. Ошончо аскер турат да, кичине повод болсо жок кылайын депчи. Болду, бүттүбү маселең, разборун бүттүбү, баргыла кеткиле. Биз тынч жашай берели. Мойнуна жип басылып турган баласына не деди? Өлүмгө тик кара деди. Сен өлүмгө тик кара деген сен туп-тур эле кеттиң. Дакансы өлсөң деле ушундай кетесиң. Илгертен сөз кеткен, качан эле төшөктө жатып өлгөн эле эр азамат. Кеңирээк. Эгерде сөздүн аягы биз өтө тар жашоону карап, негизги кам курсактын эле камында боло турган болсо, жеш керек, укташ керек, эс алыш керек, жеш керек, кийиш керек. Ушунун аркасынан көпчүлүк ушундай болуп атпайбызбы көйгөйчү? Азыр эми 16-17 жаш баландан сурасаң, не кыласың десе, иштейбиз, үй салабыз, пул табабыз, анан не кыласың? Жейбиз, жок болобуз. Кимдин максаты жеш эле болгон болсо, ал адамдын кадыры ошо жегенден кийинки чыккан нерсе не болот? Кудду ошондой эле болот деңгээличи. Биз бир нерседе дүйнөдөн алдыңкы катардабыз. Жеш боюнча турганда. Көч жеш боюнча, тамакты даамдуу кылыш боюнча эң алдыңкы катардабыз. Алдыңкы бир 4-чү же 5-чи. Башка жакта акыркы катар дейбиз го. Шу жактан эми алдыда кембиз деп сүйүнөйүн дейсиң, бирок буга накыл сөздөр айтып атпайбы? Жешти көп кам кылгандыктан биздеги ресторандарга талап күч. Канча акчаны алсам сарптай берет алчы. Жеш негизги нерсе да. А бирок муну китепке кам жок. Муну китепке азыр айтып атпаймынбы? Медресенин балдарына окуу куралдары бар да. Ушу балдар көбүнчө кол жука балдар окуйт да. Ушу китептерди алып окуп жүрбөйлү десең, ага сарп кылбайт, бирок жешке гана көп сарп кылат. Муну нерсеге балдар бар да, мына китептен сабак баштайбыз жигиттер. Кегеле, бирок мунаны сатып алыш керек десе, 6 айдан сатып албайт да. Бирок кегеле жигиттер, бүгүн бир баня кылайлы десек, ошо балдардын бардыгы акча чыгат. Бир шашлык кылбайлы. Неге дегенде кам тарыраак чакалган. Ошон үчүн кеңирээк чакалайлы. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сабагын алган үммөтү катары биз кеңирээк алайлы. Буга чейинки сабактарда ham айтылып аткан, пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүктө белди бекем бууп кадыр түн. Ушул 10 күндүн ичинде болду. Шу вакыйга келгенде биз мурда жума кутбаларынан сүйлөшүп аттык, ишти токтотобуз жума. Шу 10 күн ичи ачка калсак алып кете берели дагы, күндүзү уктайбыз пешимге чейин. Пешимден кийин башка иштерди бүтүрүп алабыз да. Бирок түнү менен уктамай жок. Кандай дедиңиздер? Ушул бир акыретке жогорак кам кылайлы. Иншалла Рамазандан кийин дагы Аллахтын берген убакыттары бар, кеңири иншалла өткөрөбүз.